Акыркы жылдары кыргыз медиасында Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Жеңиш Разаковдун дарегине сын көбүрөөк айтылып келет. Алсак алгач 2016 жылдын башында Баткен облусун жетектеп турган учурда Тажикстан орг сайтына Кыргызстандын өкмөтүндө Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын агенти иштеп жатат деген макала чыккан. Анда Шабнами Собир аттуу кабарчы атайын кызматтын Согди облустук бөлүм башчысы Жеңиш Разаковду тыңчылыкка тартып алган жазган. Ал тургай макалада кыргыз аткаминери ага кайсы бир айыбы үчүн макул болгону жана азырда кызматы үчүн тажик тараптан акы алып турары көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда бул макаланы Кыргызстандын бир катар маалымат каражаттары которуп шилтеме берүү менен чагылдырышкан. Мындан улам кыргыз элинде да Разаковго карата күмөн саноолор күчөп, катуу талкууга алынып, ал тургай парламент депутаттары Разаков Тажикстандын тынчсыз деген маалыматты УКМКга текшерип чыгуу зарылдыгын талап кылышкан. Жеңиш Парпиевич, сизди мынерде депутаттар маалымат булактарына таянып, сизди обвинять этип атат. А сиз ачык жооп бере албай, жабык эшикте айтайын. Бизде да күмөн пайда болуп атат азыр. Менин суранычым, ГКМБнын представители тез аранын ичинде ушул болгон маалыматтарды Өзбекстандын сайттарынан, эки жактан чыккан маалыматтарды тактап, бизге жалпы айтпасаңыздар, төрагага, сөзсүзсүздөн президентке жеткизиңиз, иликтеп, тактап, ушул канчалык чындыгы бар ушул маселенин Жеңиш Парпиевичтин үстүнөн обвинять этет. Эгер андай болуп аткан болсо, бул кишиге кечеге барып кол коюп атат, кече ал жакта иштер жүргүзөт. Анда кандай болуп калат анда? Бирок аталган маселени Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун чет элдик атайын кызматтарга тиешеси бар деген маалыматты текшерип чыгып, ал чындыкка кошпой турганын жана чет элдик атайын кызматтар өздөрүнө жакпаган аткаминерлерди ушундай жол менен атайлап жамыраттыгыларын билдирген. Ошондой эле мурдагы вице-премьер Разаков өзү да бул маалыматтар жетке агып, журналисттер менен сотошкон жайы да бар. Кыргыз Республикасынын вице-премьери Жеңиш Разаков Тажикстандын атайын кызматына иштеп жаткандыгы тууралуу жазылган макаланын автору Шабнами Собири аттуу кабарчыда жок экендиги аныкталды. Ошол эле учурда жакында эле өлкө башчысы Садыр Жапаровго Баткен облусунун Көктөш айылынын тургуну кайрылып, Жеңиш Разаков кызматта турган кезинде ал аймактагы жерлерди мыйзамсыз берип, каршы чыккандарды каматам деп коркутканын айтып чыкты. Жеңиш Разаков боюнча Жеңиш Разаков боюнча ошол киши премьер-министр, вице-премьер алда мына чектөө биздин өзүбүздүн жер, кыргыздардын жери. Ошону Жеңиш Разаков бул тажиктардын жери деп, аны арыктагы жерге алмаштырабыз деп, биринде адамдарды коркутуп, кол койгондор силерге дело ачабыз деп, адамдар чогулушка барса жерде жашайсыңбы, жашабайсыңбы деп кууп, ошондой кылган да Жеңиш Разаковчу. Кол койбогондорду мен өрдө бир досум жашайт. Кол койбогондор силерге дело ачабыз деп коркутуп Жеңиш Разаков. Сүйлөтпөй койгон да шендечи. Ошол кишини жоопко тартасыздарбы, тартпайсыздарбы? Жеңиш Разаков. Ошол аракта чогулушулуп, көбүнү сүйлөтпөй жерде жашабагандар деп барсаң менде жашабайсың деп кет деп, ошондо коркутуп үркүтүүлөр болгон да Жеңиш Разаков. Жеңиш Разаков боюнча мен карай элекмин кагаздарын. Алдырайын, силерде барбы документтер? Бар. Жеңиш Разаков. Мен анда алдырып карап көрөйүн. Анан айтайын да силерге. Анан жообун берем. Ал эми биз так ушул соңку жылдардан бери сындан башарылбаган мурдагы вице-премьердин мүлктөрүн ачыктоо аракет кылып көрдүк. Ал үчүн Адилет министрлигинин сайтына баш багып, өзүнө жана жакын туугандарына таандык бир катар мал мүлктөргө, жетиликтерге ээ экенин биле алдык. Бирок эң кызыгы Разаков декларациясында жакын туугандары, ал болжол менен жубайы Гүлмира Разакова жылына миллиондогон сом киреше тапканын көрсөткөнү менен ал кандай бизнес экенин эч бир маалыматта ачыктаган эмес. 2015 жылы бир жылдык кирешеси 714.318 сом болгон. Андан башка 160 метр квадрат үй, 10 сотук жери көрсөтүлгөн. Ал эми жакын тууганы, ал болжол менен жубайы болушу мүмкүн, 260.000 сом киреше тапкан. Мындан башка 60 метр квадрат үй жана 10 сотук жери бар экени жазылган. Эки миң 16 жылы 835.000 сом киреше тапкан, чыгашасы көрсөтүлгөн эмес. Ал эми башка 160 метр квадрат үй жазылган, 10 сотук жана 6 сотук жери көрсөтүлгөн. Бирок бул жылы жакын тууган кирешеси бир жыл ичинде 1 миллион сомго жеткен. Андан башка 63 метр квадрат үй жана автоунаасы көрсөтүлгөн. Ошондой эле 8 жана 50 сотук жери болгон. Ал эми салык кызматынын базасына таянсак, Жеңиш Разаков 2017 жылы декларация тапшырган эмес.
2018 жылы 1 жылдык кирешеси 1 миллион сомдон ашкан. Андан башка 160 метр квадрат үй, 10 соттук жана 6 соттук жер жазылган. Ал эми эң кызыгы жакын тууганын бул жылы кирешеси кескин түрдө көбөйгөн. Тактап айтканда Разаковдун 2018 жылы тапшырган декларациясында жакын тууганын жылдык кирешеси 6 миллион сомдон ашкан. Мындан башка 8, 12 жана 50 соттук жерлерине дагы 16 гектар жер тилкеси кошулган. Ал Тургай Адилет министрлигинин маалыматына ылайык Жеңиш Разаковго таандык бир эле компания катталган. Кызыгы бул компания жакында эле 16 апрелде каттоодон өткөнү көрсөтүлөт. Жеңиш Разаковго таандык компания. Код проект консалт жоопкерчилиги чектелген коом ушул жылдын 16 апрелинде негизделген. Директору жана негиздөөчүсү дагы Жеңиш Разаков өзү. Компания коммерциялык иш-аракеттер боюнча консультация берүү жана башкаруу иши менен алектенет. Бишкек шаары Ленин районундагы Поваринская көчөсү 13 дарегинде жайгашкан. Ал эми Жеңиш Разаковдун аталган компаниясы жайгашкан дарек Мукумбаев Амадали деген жаранга таандык. Бирок Разаков менен Мукумбаевди эмне байланыштырып турары белгисиз. Ички иштер органдарында эмгек ишмердигинин баардык баскычтарын басып өткөн мурдагы вице-премьер Жеңиш Разаков жөнүндө айта турган болсок, ал эмгек жолун 90-жылдары Кызыл Кыяр шаарындагы машина куруу заводунун бөлүмүндө устачылыктан баштаган. 1997 жылы ички иштер органдарына кирип, 2011 жылы Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилик кызматына жеткен. 2012 жылы өкмөттүн Баткен облусунда өкүлү, 2016 жылы вице-премьер министр болгон. Ортодо коопсуздук кеңешинин катчысы, президенттин кеңешчиси болуп, 2018 жылдан бери кайрадан вице-премьер министр катары иштеп келген. Бирок 2020 жылы 11 апрелде кыргыз өкмөтүнүн коопсуздук жана чек ара маселелерине жооптуу вице-премьер министр Жеңиш Разаков күтүүсүздөн кызматтан кетти. Ал кызматтан кетүүсүн үй бүлөлүк шартына байланыштырган. Бирок кызматтан кеткени менен Разаковдун ишмердигине карата коомчулукта дагы деле кескин сындар токтобой келет.